Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер жана жалпы эле угармандар. Бүгүн биз сиздер менен бакалавр жогорку билим берүүнүн кыргыз тили жана адабияты профилинин 3-курстары үчүн өтүлүүчү кыргыз тилин окутуунун усулу курсу боюнча окуучулардын жазуу жумуштарындагы каталар үстүндө иштөөнүн мааниси жана жолдору деген темада сөз кылабыз. Лектор Батмундун Кызкадагы педагогикалык институтунун ага окутуучусу Кайымова Фарида Мурзакамиловна. Лекциябызда төмөнкүдөй мазмунда сөз кылмакчыбыз. Окуучулардын жазуу жумуштарындагы каталар үстүндө иштөөнүн мааниси. Экинчи, окуучулардын жазуу жумуштарындагы каталардын кетирилиш себептери. Үчүнчү, жазуу жумуштарындагы каталарды жоюунун ыкмалары. Бул ыкмаларды өз ара каталарды түзөтүүнүн ыкмалары, каталарды талдоо, аларды эсепке алуу жана бөлүштүрүү, окуу каражаттары менен иштөө, каталарды кетирбөө үчүн тапшырмаларды берүү деген багытта ишке ашырабыз. Лекциянын мазмунунда көрсөтүлгөн адабияттардан колдонулду. Сиздер дагы лекция жөнүндө дагы кеңирээк маалыматтарды мына ошол адабияттардан алсаңыздар болот. Эмесе сабагыбызды баштайбыз. Орфографиялык каталардын окуучулардын жазуу иштеринде ар дайым орун алып келе жаткан, келе бере турган көрүнүш экенин тана албайбыз. Ошондуктан окуучулардын мындай орфографиялык каталарын жоюу менен күрөшүү кыргыз тили мугалимдеринин эң башкы милдеттеринен болуп саналат. Окуучулардын жазуу жумуштарындагы каталарды жоюуда, орфографиялык сабаттуулугун калыптандырууда каталар үстүндө иш алып баруунун зор мааниси бар. Орто мектепте кыргыз тили сабагында текшерүүчү жазуу жумушунун 3 түрү: жат жазуу, баяндама, дил баян жүргүзүлөт. Бул сабактарга 2 саат пландаштырылып, каталар үстүндө иштөө сабагы 2 саатында жүргүзүлөт. Ага атайын 1 саат убакыт бөлүнөт. Бул сабактын максаты окуучулардын кетирген каталарын талдоо, анализдөө, кайра кетирбөөсүн алдын алуу, эң негизгиси сабаттуулукка үйрөтүү болуп саналат. Биздин сөз кылчу темабыз дагы ушул сабактын уюштурулуп өткөрүлүшү жаатында болмокчу. Окуучулардын орфографиялык сабатсыздыктарынын толуп жаткан себептери бар. Мисалы, окуучулардын орфографиялык жана грамматикалык эрежелерди жетиштүү даражада өздөштүрбөгөндүгү, турмушта колдоно билбегендиги, жазууда өзүн жетекчиликке албагандыгы, орфографияга кирбей калган ката же мүчүлүш иштелген эрежелердин таасири, көнүгүү иштеринин аз, талаптагыдай жүргүзүлбөшү, окуучулардын дептерлеринин өз убагында текшерилип турбагандыгы, мектептеги бирдиктүү орфографиялык норманын болбогондугу, каталар менен иштөөдө окуучу менен мугалимдин бирдиктүү байланышынын жоктугу, бул ишке өз бетинче иштөөгө окуучулардын көнүктүрүлбөгөндүгү, мугалимдердин жана окуучулардын сүйлөө кебинде диалектилик каталарга жол берилиши. Ошондой эле окуу китептеринде, басма сөздөрдө, социалдык сеттердеги байланыш формаларында орфографиялык каталардын кетирилиши. Орфографиялык сабакка байланыштуу негизги маселенин бири окуучулардын жазуу иштериндеги жиберген каталарды түзөтүү. Окуучунун жазуу иштериндеги кетирилген орфографиялык каталарды текшерүү жана талдоо жөнүндөгү маселе көп мезгилден бери эле методист окумуштуулардын, педагогдордун, практик мугалимдердин негизги көңүл чордонунда болуп келет. Методист Садык Усеналиев мугалим орфографиялык каталар менен иш алып барууда төмөнкү маселелерди эске тутуусу керек экендигин баса белгилейт. Биринчи, окуучуларды орфографиялык сабаттуулукка үйрөтүү үчүн мугалим өзү грамматиканын, орфографиянын материалын толук өздөштүрүүсү зарыл. Экинчи, каталар менен үзгүлтүксүз иш алып баруу. Үчүнчү, окуучулардын алган теориялык билимдерин турмушта колдоно алуусуна жетишүү. Каталарды түзөтүүдө орфограммалардын мүнөзүнө жараша ар түрдүү ыкмаларды пайдалануу жана башка.
Окуучулар кетирген орфографиялык каталар методиканын талабына жараша ар түрдүү жолдор, ыкмалар менен оңдолот. Окумуштуу Калкабай Каратаевич Сартбаев окуучулардын диктантынан кетирилген каталарын түзөтүүнүн жогорудагыдай 2 гана ыкмасын сунуш кылат да, башталгыч жана 5-7 класстарда мунун 1 түрү колдонулууга тийиш. Анткени окуучу жиберилген катанын кандай боло турганын билбей, катасы түзөтүлбөй калышы мүмкүн. Ал эми 8-11 класстын окуучулары катаны түзөтүүнүн жолун 2 түрүн окуучулар үчүн ушул 2 жолун колдонсо болот. Анткени жогорку класстын окуучуларын ойлоп жазууга көнүктүрүү иши зарыл. Алар жазууларындагы каталарын өздөрү ойлоп таап, туурасын жаза тургандай болушсун деген оюн айтат. Бирок каталарды жоюудагы жогорудагы гана ыкмалар менен текшерүү билим берүүнүн учурдагы талабына шайкеш келбейт. Азыркы методикада каталарды түзөтүүнүн жалпы 11 түрү сунуш кылынат. Орус тилинин методикасы боюнча окумуштуулар Ломоносов, Пешковский, Ушаков, Текучев, Солонин жана кыргыз тилин окутуунун усулу боюнча методисттер Сартбаев, Үсеналиевдердин пикирлерин топтоштуруп, жыйынтыктап, биз да төмөнкүдөй ыкмаларды сунуш кылабыз. Биринчи ыкмасы ката кетирилген тамган үстүн баса чийип, үстүнө туурасын көргөзүү. Экинчисин ошондой эле үстүн чийип, астында чийип көргөзүү, анан туура вариантын көргөзүү. Үчүнчү ыкмада үстүн баса чийбейт, астын гана чийип көргөзүп, үстүнө туура жазылышын белгилөө. Төртүнчү, ката кетирилген тамганын туурасын көргөзбөстөн эле 1 же 2 сызык менен астын белгилөө аркылуу түзөтүү. Бешинчиси, ката кетирилген тамганын үстүнөн кызыл паста менен баса белгилеп жазуу. Алтынчысы, сөздүн морфемалык бөлүктөрүнүн астын чийүү. Башкача айтканда, сөздүн уңгусунан ката кетсе, уңгунун астын, мүчөсүнөн ката кетсе, мүчөсүнүн асты сызылып көрсөтүлүп жатат. Ошондой эле бул ыкманы жалпы эле сөздүн астын чийүү менен дагы колдонсо болот. Жетинчисинде ката кетирилген саптын тушуна эле дептердин кызыл талаачасынын четине эскертүү берилет. Орфографиялык сөздүктүн мынчанчы бетин же белгилүү бир эмгектин ушунчанчы параграфын же окуу китебиндеги мына теманы же ушунчанчы бетти кара деп окуучу катасын өзү ошолордун негизинде таап алат. 8-нчи ыкмасында дагы эле катасы түзөтүлбөстөн туруп эле дептердин талаачасына шарттуу белгилерди берип коюу. Мындай ыкманы колдонуу үчүн окуучу буга чейин каталардын шарттуу белгилер менен белгиленишин билиш керек. Мисалы, кептик ката, фактылык, логикалык ката, абзацтан кетирилген, орфографиялык, пунктуациялык ката деп. 9-нчу ыкмасы сөздүн уңгу бөлүгүнүн гана туура жазылышын көргөзүп коюу же мүчө бөлүгүнүн. 10-нчу, жогоруда белгиленгендей окуучулардын дагы мугалимдин дагы кебинде диалектилик каталардын кетирилиши көп кездешет. Мына ушундай сөздөрдүн астын толкун сызык менен чийүү. Мындай каталар окуучунун баяндамасында, ошондой эле дил баянында көп кетирилет. Акыркы 11-нчи ыкмасында текстте эч кандай белги койбостон эле мугалим тексттин акырына гана 1 орфографиялык, 2 пунктуациялык ката бар деп жазып, тиешелүү баасын коюп коет. Ошондой эле окуучулардын орфографиялык каталарын талдоо сабактын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул иш 2 багытта ишке ашырылат. Биринчиси орфографиялык каталардын мугалим тарабынан талданышы, экинчиси окуучулар тарабынан талданышы. Жазуу жумуштары катасыз текшерилип талдангандан кийин окуучуларга таратылып берилет. Андан кийин ал каталар боюнча суроо жооптор болот. Мугалим класстагы бардык окуучулардын кетирген каталарын талдай албайт. Буга мүмкүнчүлүгү да жетпейт. Ошондуктан окуучулардын көпчүлүк бөлүгү кетирген типтүү каталарды анализдеп, ал эми жекече каталарга карата ар бир окуучуга үйгө тапшырма берүү же кошумча сабак өтүү сыяктуу ыкмаларды колдонсо болот. Мугалим каталарды талдоо,
каталар үстүндө иштөө сабагын алдын ала максаттуу пландаштырат. Окуучулардын контролдук дептерлерин кетирилген каталардын мүнөзүнө жараша бөлүштүрүп, өзүнө белгилеп алат. Талдоо сабагында зарыл орфографиялык, грамматикалык эрежелерди окуучуларга кайталатып, каталарды доскага жазып түшүндүрөт же эскертмелүү түрдө эреже менен байланыштырып окуучулардын өздөрүнө таптырганы да маанилүүрөөк. Экинчиси, бардык эле каталарды мугалим талдабайт, буга жетишпейт. Жазуу жумуштарынан кетирген каталарын окуучулардын өз алдынча иштөөлөрү үчүн алгач мугалим өзү текшерип, ал каталарды класста, сабактан сырткаркы учурларда окуучулардын өздөрүнө иштетип көрүүсү керек. Жогорудагы жумуштар аткарылып бүткөн соң класс боюнча коллективдүү түрдө талдоо жүргүзүлөт. Одоно ката кетирген же башка окуучулар доскага чыгып, ката кеткен сөзүнүн өзүн же сүйлөмгө катыштырып жазат. Берилген орфограммага ылайык орфографиялык же грамматикалык эреже суралып, окуучунун өз катасын табуусуна багыт берилет. Эгер окуучунун мүмкүнчүлүгү жетпесе, башка окуучулар же мугалим жардам берет. Сөздү доскага жазып, анын туура эмес жазылышынын себебин көрсөткөндөн кийин, ал сөздөр доскадан өчүрүлүп же жабылып коюлуп, мугалим кайрадан ооз-эки айтып берип жаздыруу жолу менен да бул ишти аткарса болот. Дагы бир ыкмасы, мугалим эң начар окуган окуучунун ишин алып, андагы каталарды доскага туура жазуу менен түшүндүрөт. Калган окуучулар болсо мугалимдин түшүндүрүүсү, эскертүүсү боюнча өздөрүнүн каталарын өздөрү оңдошот. Кандай болгондо дагы сабакта жүргүзүлгөн талдоо окуучулардын өз алдынча каталарды талдоосу жана оңдоосу үчүн үлгү болушу керек. Ал үчүн кыргыз тили мугалими төмөнгүдөй маселелерди эске алуусу керек. Биринчи, окуучулар тарабынан кетирилген каталардын мүнөзүнө карап, мурунтан класста талоого алынуучу мисалдарды аныктап алыш керек. Экинчи, биринчи иретте кайсы окуучулар доскага чыгарышын пландаштырып алат. Үчүнчү, кетирилген каталар мүнөзүнө карай үйгө берилүүчү тапшырмаларды ойлонуп, алдын ала даярдап келет. Мектеп тажрыйбасында орфографиялык каталардын эсебин жүргүзүүнүн, ошондой эле классификациялоонун дагы олуттуу мааниси бар. Мугалим каталарды классификациялоо менен ар бир окуучунун кетирген каталарын билип, аларды жоюуга багытталган суроо тапшырмаларды берет. Каталар үстүндө иштөөдө бул иштөө окуучулар менен биргеликте жүргүзүлүшү керек жана мугалим агаларга карата өз убагында эскертүүлөрдү берип туруш керек. Эсепке алуунун биринчи түрү жамаатта эсепке алуу. Көрүнүп тургандай, окуучулар тарабынан кетирилген каталар классификацияланып атат. Сөздүн курамынан, баштамгалардан, кабыл алынган сөздөрдөн, ажыратып ичкертүү белгилеринен, татаал сөздөрдөн жана көмөкчү сөздөрдөн кетирилген каталар делип. Бул каталардын классификациясын белгилүү өтүлүп жаткан класстын календардык планынын мазмунуна ылайык башкача классификациялап алса болот. Кайсы эрежелерге байланыштуу сөздөр диктантта камтылды. Бу жерде түлкү деген сөздөн бул энчилик ат катары берилген эле. 10 окуучу ката кетириптир. Разъезд деген сөздү 10 окуучу, дос-бус деген сөздүн эрежесин билбейт окуучу, каткалан келишин 7 окуучу кетирген. Кийинки диктанттарда мугалим ошо эң көп ката кетирилген сөздөргө окшош орфограммаларды кийинки диктанттарга дагы киргизүүсү керек. Жамааттык эсепке алуунун дагы бир ыкмасы, бирде жанагыдай эрежелер келтирген болсо, бирде конкреттүү кайсы сөздөрдөн көп ката кетирилди, канча окуучу жазды, баалар, анан битте сапаттык өздөштүрүүнү, абсолюттук жетишүүнү көргөзүп койсо болот. Кийинки диктантта дагы мына ушундай орфограммаларды киргизип, жылыш барбы, жокпу, мугалим салыштырып баруу керек. Бул жерде жеке окуучунун жазуу жумушунун жыйынтыгы эсепке алынып атат, каталары классификацияланып атат. Бул үчүн мугалим өзүнүн каталар үстүндө иштөө дептеринин бир бетин бир окуучу үчүн арнайт дагы. Биякта календардык мөөнөт кетип атат. 3 февралда жазды, 2 апрелде дагы ушинтип
сентябрдан башталып майга чейин жүргүзүп, бул иш окуучунун жыл бою өздөштүргөн дөрүнүн же орфографиялык сабаттуулугунун көрсөткүчү болууга тийиш. Бул жерде дагы жекече эсепке алуу бир окуучуга жүргүзүлөт. Календардык мөөнөтү, жазуу ишинин түрү, кайсы сөздөрдөн ката кетти, баалары, катасынын саны, анан кандай тапшырма берилди, ал аткарылдыбы, жокпу. Бияка мугалим белги коюп отурат, жеке окуучудан атат. Мына ушундай жекече эсепке алуу кагаздарын, баракчаларын окуучунун жекече портфолиосуна тиркеп койсо дагы жакшы. Бул классификацияны окуучулар өздөрүнүн жазган жазма ишинин негизинде өздөрү классификациялап жатат. Кайсы сөздөрдөн ката кетти, анан айта кетчү нерсе, окуучулардын өзүндө дагы мына ушундай каталар үстүндө иштөө дептери болуш керек. Атайын бул жакка ката кеткен сөздөрүн катыштырып сүйлөмдөрдү түзүп келип атат. Бул тапшырманын мүнөзүн мугалим өзгөртүп берсе дагы болот. Орфографиялык сабатсыздыкты жоюу үчүн окуу каражаттары менен иштөөнүн дагы мааниси чоң. Анын биринчиси көрсөтмөлүүлүк. Сабактагы көрсөтмөлүүлүккө түрдүү орфографиялык таблицалардан, схемалардан, графикалык сызыктардан, эрежелерден, класста коюлуп коюлган үлгүлүү иштерден пайдалануу кирет. Орфографиялык таблицалар, ошол орфографиялык көрсөтмөлүүлүктүн түрлөрү сабакты жакшы өздөштүрүүгө, жандуу уюштурууга, алган билимди чыңдоого мүмкүнчүлүк берет. Орфография сабагындагы таблицалар окуучулардын катасыз жазуулары үчүн көздөрүн каныктырмакчы. Окуучу орфографиялык сөздүн айрым сөздөрдү туура жазуу үчүн гана эмес, сабаттуулукка үйрөтүүдөгү бир жардамчы окуу куралы катары пайдалана билүүгө тийиш. Эгерде окуучунун колунда орфографиялык сөздүк болбогон болсо, анда интернет булактарындагы Тамгашофт, Эл сөздүк онлайн сайттарын пайдаланса болот. Булар өтө ыңгайлуу сайттар болгону, аны менен иштөөнүн жолу мугалим окуучуларга түшүндүрүп коюусу керек. Ушул тажрыйбадан окуучулар орфографиялык сөздүктөн канчалык жакшы пайдаланса, ошончолук сабаттуу, катасыз жаза алгандыктары белгилүү. Ошондой эле окуучуларга жазылышы жагынан кыйынчылык келтире турган сөздөрдү жыйнатып, сөздүк жасатуу дагы жакшы натыйжаларды берет. Орфографиялык сөздүктөн пайдалануу, сөздүк дептерчесин жасоо иши башталыш класстардан эле башталышы керек. Окуучулардын сөздүккө жыйнаган сөздөрү пассивдүү түрдө дептерде ошол бойдон кала бербестен, орфографиялык сабаттуулукту өстүрүүгө багытталып пайдаланылышы керек. Бирок текшерүү диктантын жазган учурда муну пайдаланууга уруксат берилбейт. Ушулар жогоруда айтылгандардан сырткары орфографиялык сөздүк менен төмөнкүдөй жумуштарды жүргүзүүгө болот. Айрым сөздөрдүн жазылыштарын орфографиялык сөздүктөн текшерип көрүү, уңгусу бирдей бирок мүчөлөрү ар башка болгон сөздөрдү сөздүктөн таптыруу, айрым тамгалар боюнча сөздөрдү таптыруу, мүчөсү бирдей бирок уңгусу ар башка болгон сөздөрдү таптырып көчүртүрүү жана башка. Мындай тапшырмалар бирок окуучуга конкреттүү ачык берилиш керек. Мисалы, мүчөсү бирдей, бирок уңгусу ар башка болгон 20 сөздү сөздүктөн таап көчүргүлө деген сыяктуу. Орфографиялык сабакта же каталар үстүндө иштөөнүн сабагынын акырында сөзсүз окуучуларга тапшырма берүү керек. Мисалы, ал тапшырмалар мындай болушу шарт. Кетирилген каталарга жараша орфографиялык эрежелерди кайталап окуп келүү, мисалдарды жазуу, китептеги айрым көнүгүүлөрдү аткаруу, орфографиялык талдоо жүргүзүү белгилүү орфограммаларга, тексттен кетирген каталарын аралаштырып, бир нечесин катыштырып, бир сүйлөмгө бириктирип түзүү, каталарды мектептер үчүн иштелген орфографиялык сөздүктөн табуу, каталарды окуучулардын өздөрү классификациялоосу. Орфографиялык талдоону бирок бул сабактан кийин эле эмес, башка учурларда чейректин аягында жүргүзсө дагы болот.
Урматтуу студенттер, эми теманы өздөштүргөн болсоңуздар, теманын айланасында төмөнгөдөй суроолорго жооп бериңиздер. Биринчи, окуучулардын жазуу иштериндеги кетирилген каталардын үстүндө иштөөнүн кандай мааниси бар? Каталарды жоюу багытында мектеп практикасында кандай иштер жүргүзүлүшү керек? Орфографиялык талдоо кандайча аткарылат? Орфографиялык каталарды талдоонун ыкмаларын айтып бергиле. Каталарды кандайча классификациялоого болот? Каталарды эсепке алуунун кайсы ыкмасы жемиштүү натыйжа берет деп ойлойсуңар? Орфографиялык, диалектилик каталар жөнүндө сөз кылгыла. Эми өз алдынча иштөөңөр үчүн тапшырма. Жогоруда биз сөз кылган каталарды түзөтүүнүн 11 ыкмасы жөнүндө анализ, сунуш пикирлериңердин тизмесин түзгүлө. Мисалы, каталарды түзөтүүнүн бир ыкмасында жанагы батальон деген сөздө батальон деп окуучу жазды, анын үстүнө мугалим бастырып туруп ичкертүү белгисин жазып койду. Ал маселен эстетикалык талапка да жооп бербейт, билим берүү мааниси дагы жок. Ал ыкманы колдонбой эле койгон оң. Ошол сыяктуу ыкмаларды кайсы класста кандай окуучуларга окуу деңгээли боюнча пайдаланган оң, анын билим берүүчүлүк кандай мааниси бар, ошого пикирлериңерди жазасыңар. Экинчи, Zoom'дан биз диктант жазабыз, мен өзүм жаздырамын. Силер окуучунун ордунда катышып жазасыңар дагы. Ошол диктанттын арды дароо сүрөткө тартып, WhatsApp'та уюштурулган группабызга таштайсыңар. Анан ар бирибиз өзүбүздөн башка группалаштарыбыздын ишин текшерип, ошол каталарды анализдейбиз, классификациялайбыз, бөлүштүрөбүз. Андай эмесе саламатта болгула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.